Саламатсыздарбы, урматтуу Токтогул районунун тургундары, урматтуу жердештер. Мына 30 жылдан бери мамлекетибиз ушул коррупциянын айынан, уурулуктун айынан мамлекетибиз бүгүн чөгүп баратат да. Миллиондогон адамдар жумуш издеп чет элде тентип жүрөт. Миллиондогон адамдар. Мына ушул жерде турган ар бириңиздердин жок дегенде бирден экиден мигрант балдарыңыздар, мигрант тууганыңыздар бар. Эмне үчүн биздин кен байлыктарга бай, ушундай бир табияттын баалыктарына бай өлкөбүз бүгүн сазга минип отурат. Суубуз бар туруп, суубуз жок жашап атабыз. Электр энергиябыз өндүрүп отуруп, свети жок калкалап атабыз кээде. Эмне үчүн туугандар? Мамлекеттик башкаруудагы уурулардын айынан, коррупционерлердин айынан бүгүн кыргыз эл ушундай абалда турабыз. Эмне үчүн биздин ушул жерибизде дүйнөлүк стандартка жооп берген ооруканалар жок? Эмне үчүн биздин балдар жеткиликтүү билим ала албай жатат? Эмне үчүн жогорку окуу жайын бүтүп Россияга кара жумуш издеп кетип атат биздин студенттерибиз, балдарыбыз, биздин кыздарыбыз? Ушунун баарына өлкөбүздөгү мите курттай соргон коррупционерлер күнөөлүү. Эмне үчүн биздин энелерибиз татыктуу пенсия ала албай жатат? Эмне үчүн биздин мугалимдерибиз татыктуу айлык ала албай жатат? Мына биз Садыр Жапаровдун коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, башка аймактын, башка райондун элдериндей болуп, ушул биздин бала эле, биздин кулун эле бошотуп берип койгула деп чыккан жокпуз бүгүн. Биз уурулардай камалсын деп атабыз. Биз башка элдерди да чакырабыз ушул ууруларыңарды, коррупционер балдарыңарды коргобой, таза адамдардын келишине шарт түзгүлө, күрөшкүлө деп чыгып атабыз бүгүн. Бүгүн биз акыйкатты, чындыкты айтып чыгып атабыз ушул жерге. Эмне үчүн биз ушундай абалдабыз туугандар? Кайдыгерликтин айынан, мунчукпай жүрө бергендин айынан биз ушундай дүйнөдөгү эң жакыр мамлекетке айландык. Эң кедей мамлекетке айландык. 30 жылдык тарыхыбызда 3 жолу бийлик алмашылды. 3 жолу. Эмне үчүн алмашылды? Мамлекеттеги коррупциянын айынан, туура эмес саясаттын айынан, акыйкатсыздыктын айынан эл бийлик алмаштырды. Билесиздер, мына жана жогоруда Болот досум да айтып кетти. Токтогул району кыргыз мамлекеттүүлүгүнө ат көтөргүч салым кошкон элбиз. Мына кесиптин алдында 28 айыл Токтогул шаары калган. Ошол учурда Токтогул элине электр энергия өз наркында берилет деделе. А бүгүн биз ортомчу компаниялардан 5 эсе 10 эсе кымбат алып атабыз. Бул электр энергия көйгөй, бул биздин Токтогулдун эң негизги көйгөйлөрүнүн бири. Мына ошол ГЭСте курулган чыгымды толуктоо үчүн атайын фонд түзүлгөн, билесиздер. 98-жылдан ушул күнгө чейин иштеп атат. Ошол фонддон курулган каналдарды айтып берели. Мазар сууда 53 миллион сомго курулган канал бүгүн бир тамчы суу чыкпай отурат. 53 миллион сом. Каражыгач айылында мындайлар санап отурсак, ар бир айылда
спецфондду каалагандай тоноп жешкен. Ал фондду атайын бир уштап пайызын ошолор туйтунсун деп бөлдү эле өкмөт. Элдин жашоосун жеңилдетсин, элге кызмат кылсын деп келген акча эле ошол. Bunun баарына өздөн чыккан жат жаман дегенде өзүбүздүн эле уру агаларыбыз, акелерибиз жасап жатат ошону. Мына туугандар, биз Кадыр Жапаровго президентибиз мыйзамдуу талаптарыбызды айталы. Уурулар, коррупцияга сектелгендер, коррупционерлер, коррупциялык схемаларды түзгөндөр мыйзамдуу жазага тартылсын деп атабыз. Экинчиси, спецфонд 98-жылдан бери жарандык активисттер менен, элдик комиссия менен, мамлекеттик кызматтын адамдары менен чогуу кайрадан текшерилсин. Мыйзамдуу жазасын алсын ким болсо дагы. Ал ээлеген кызматына карабай, кимдин туугандыгына карабай, мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Мыйзам алдына жооп берсин. Тоону урдагандар, кеңди урдагандар кайраңдап жүрүш керек дагы, тоог урдагандар камалыш керекпи? Ушул акыйкаттуулук. Бул эмес туугандар. Кыргызстанды акыйкаттык гана сактап калат. Элди акыйкаттык, чындык гана сактап калат. Мына ушул жаштардын демилгесин колдоп келип берген апаларга, аталарга, агаларга баарыңыздарга ыраазычылык. Биз чоң күрөштү баштадык. Башыбызды канжыгага байладык. Биз аягына чыгабыз буюрса. Сиздердин колдооңуздар менен. Рахмат.